жаратканга кание кание көңүл гүлдөр нәзик бүрдөр калтырбайлы Окей радиосында сөз берметтери. Аракеттен адат жаралат, адаттан мүнөз, мүнөздөн тагдыр жаралат. Кыргыз эл макалы. Ашар жан дүйнөнүн дарысы, берген кеңештердин барысы. Ашар берүүсү мени түбү жок терең ойдон арылтып, досум катары кеңеш берет. Ушунумдан жазба, Ашар. Ардактуу угармандар, мына буюрса Ашар ишин, Ашар уктуруусу өз ишин улантат. Силер менен 1 саат бою алдыдагы 50 мүнөттүн аралыгында мен психолог Сейил Калдыбаева бирге болом дагы. Бүгүн биз стресс менеджмент жөнүндө сөз кылабыз. Анын аралыгында эгер сизде суроо болсо, сунуш болсо, пикир болсо, деги эле оюңузду стресс жөнүндөгү өзүңүздүн билимиңиз менен бөлүшкүңүз келсе, анда кош келиңиз. Бизге алып келе турган сандар WhatsApp кызматын колдонсоңуз болот. 0705 53 16 64 сандары. Түз байланышка да чыгыңыз. Биздин линиябыз бош. 91 19 19 сандарына 0312 шаарыбыздын кодун кошуп койсоңуз эле түз бизге келип түшөсүз. Анда эмесе стресс жөнүндө сөзүбүздү уланталы. Деги эле мен уктуруу башталганга чейин стресс жаманбы же жакшыбы деген суроо узаттым эле. Эмнегедир бул жерде жооп болгон жок дейин десем, келип калыптыр. Кубанычтамын. Салам Сейил, депрессия, стресс, нервы болдум деп калышат. Ушунун айырмасын айтып коюңузчу, өтүп кеткен майрамыңыз менен дептир. Акыркы сандары 36 сандары менен аяктаган биздин угарманыбыз. Сонун, аябай сонун суроо. Сизди да майрамыңыз менен өтүп кеткен. Азыр стресс жөнүндө айтып баратып, анан депрессия кайсыл учурда болот, кайсыл учурда нерв болобуз, ушул жөнүндө баардыгы жөнүндө кенен кесири буюрса маалымат берем. Алдыда кенен убактыбыз бар, бизден алыстабай туруңуз. Жана бүгүн баарынан дагы эң сонун мүмкүнчүлүк стрессти кантип башкаруу керек, сонун техникалар менен бөлүшөм. Стресс деген эмне? Алгач ушул суроого жооп берейин. Стресс бул жашообуздагы кандай гана баса, биз Facebook баракчасында да түз эфирдебиз. Эгер ал жакка дагы комментарий калтырам десеңиз, стресс жөнүндө кош келиңиз. Мен эфирде сөзсүз түрдө сиздин пикирди окуп берем. Анда эмесе стресс деген эмне? Стресс бул биздин организмдин жашообуздагы ар кандай өзгөрүүлөргө болгон реакциясы. Ал жакшы өзгөрүүбү, позитивдүү өзгөрүүбү, негативдүү өзгөрүүбү айырмасы жок. Биздин негизи эле организм кандай гана жашообузда ситуация болбосун, керек болсо биз ойлойбуз, стресс бул тек гана негативдүү учурларда, жашообузда бир кыйынчылык, кайгы болгондо эле стресс болобуз деп көрсө жок. Биздин организм көп керек болсо позитивдүү окуяларга дагы, ситуацияларга дагы стресс болот. Мисалы, биз неберелүү болсок, балалуу болсок, же бир нерсени, кандайдыр бир белекти утуп алганда, же жашообузга ийгилик жылмайганда, айтор кубанычтуу окуяларда дагы биз толкунданып, ичибизге батпай, өзүбүзгө батпай, кубанып, бир башкача сезимдерге батабыз го. Ошонун баардыгы бул биздин организмге стресс алып келет. Кээде үй сатып алганда, жаңы жумуштан кайсы бир эмгек даражабыз бийик дегенде, айтор кандай гана жагымдуу окуя болбосун жана жагымсыз окуя болбосун, биздин организм реакция кылат, ушул нерсени стресс деп коет.
Анан стрессти жакшы стресс жана жаман стресс деп бөлүнөт. Бул кандайча? Эгер терминдер менен карай турган болсок, эгер биздин жашообузда болгон стрессти көзөмөлдөбөй, ооздугу жок жайдак эле таштап койсок, биздин жашообузда ал өз каалаганын кыла берсе, мындайча айтканда ооздуктабасак стрессти, анда ал акырындык менен стресстин жаман формасына өтөт дагы. Ал бизди дистресске алып келет. Анан биз жашообузда ошо дистресс менен жашап жүрө берсек, баардык стресстерди дистреске өткөрүп жашап жүрө берсек, анан субдепрессивдүү абал келет, депрессиянын алдындагы абал. Андан кийин акырындык менен анан депрессияга түшүп калабыз. Ошол себептен мен бүгүнкү күндө өтө актуалдуу темалардын бирин силер менен бөлүшкүм келди. Анткени стресс, акырындык менен дистресс, анан субдепрессивдүү абал, анан депрессия болот дегенимдей эле. Демек биз дистресске жеткирбей эле стресстин жакшы формасына, эустресске айландырып жиберүү, стресстин жакшы таасирине ээ болуу, стрессти жакшы жакка колдонуу, стрессти өзүбүздүн кызыкчылыгыбызга колдонуп кетүү, бул биздин колубузда экен. Муну биз эустресс деп атап койсок болот. Демек, биздин жашообузда көп учурда кайсыл ситуацияларда, кандай кырдаалдарда биз стресс болобуз. Биз жашообузда таасир эте албаган ситуациялар аябагандай көп. Биз таасир эте албаган сфералар көп. Биз өзгөртө албаган адамдар көп. Бирок ошонун баардыгы биз таасир эте албай атканыбызды көргөндө биз эмне болобуз? Стресс болобуз. Демек, биз стресс болбош үчүн биз таасир эте албаган кайсы бир сфераларга, кайсы бир адамдарга, кайсы бир окуяларга, кайсы бир кырдаалдарга дистресс болбош үчүн, терс формасы дистресс түшүнүп алдык. Дистресс болбош үчүн биз көп учурда ситуацияга карата мамилебиз менен иштешүү. Мен ситуацияны өзгөртө албайм, бирок мен ситуацияга карата мамилемди өзгөртө алам. Же болбосо мен өзгөртө албаган кайсы бир сфераларга мен күчүмдү, энергиямды коротпойм. Мен эмнеге таасир эте алсам, мен ошол жакка күчүмдү, энергиямды коротом деген чечим чыгарып алуу. Бул жашообуздагы стресстин күчөп кетишинин алдын алуу деп билсек болот да. Ошол себептен сиз өзүңүздү текшериңиз, кайсыл жакка энергияңызды көп коротуп атасыз. Сиз таасир эте албаган сфераларгабы же сиз таасир эте алган? Бул нерсени дагы анализ кылганыңыз жакшы жашооңузда. Ошондой эле стрессти терс линза аркылуу кабыл алуу, же болбосо аны өзүбүздүн досубуз катары кабыл алып, туура позитивдүү жакка колдонуп кетиш үчүн кандай ыкмаларды сунушкам. Эң эле биринчи келгиле стресстин артыкчылыктарын айтып берейин. Стресс кандай артыкчылыктарга ээ? Стресс кандай мааниге? Мындайча айтканда, стресстин кандай жакшы жактары бар? Биринчиден, стресс бизге, эгер биз туура колдонгонду, стрессти көзөмөлдөгөндү үйрөнүп алсак, ал мыкты мотиватор. Таң калыштуу, кандайча деген суроо болушу мүмкүн. Мен азыр айтып берем. Андан кийин экинчиси, биздин жашообузда канчалык стресс көп болсо, бизде стрессоустойчивость, башкача айтканда стресске карата көтөрүмдүүлүк пайда болот. Бул дагы эң сонун, бул жашоодо өтө керек. Мындайча айтканда, терибиз стресске карата терибиз калыңдайт. Анан үчүнчүсү, стресстин дагы бир артыкчылыгы, достор, бул биздин таанып билүү мээбиздин таанып билүү ишмердүүлүгүн жогорулатат. Когнитивдүү функциялар деп коет. Азыр эми ар бирин чечмелеп берейин. Эң эле биринчи, ал стресс кандайча мотивациялык таасирге, кандайча бизге мотиватор боло алат. Мисалы, биздин алдыбызда кандайдыр бир максат коюп жүргөн болобуз, же болбосо алдыбызда бир олуттуу собеседование, олуттуу маекке барышыбыз керек болот, же олуттуу экзамен тапшыруу алдында турганда биз эмне болобуз? Стресс болобуз. Кадимкидей бул нерсе физиологиялык жактан да сезилет. Тынчсызданабыз, сарсанаа болобуз. Эми кандай болот собеседование, же болбосо экзаменди кандай тапшырат болдум экен, же болбосо ушундай олуттуу проект боюнча жолугушу болот деген бизде бир тынчсыздануу, стресс абалына кабылабыз да. Бирок
ошол стресс абалы бизге кандай мотивация берет? Эгер биз олуттуу иш аракеттин алдында турган болсок, биз стресс болбосок, анда биз камырабай эми буйруганын көрөбүз да, эми экзаменди берсем бердим, бербесем жок, же болбосо эми жумушка алса алсын, албай эле койсо, албай койсо дагы көрө жатарбыз деген маанайда болсок, анда бул биз стресс болбой эле жашообуз андан ары улана берет дегендей да. Бирок эгер биз стресс болуп атсак, демек ошол тынчсыздануу, ошол стресс бизди эмнеге түртөт? Эгер экзамен берүү алдында турсак, стресс бизди эмнеге түртөт? Туруп керектүү материалды издеп, экзаменге даярданууга мотивация берет. Же болбосо биз кайсы бир организацияга, аябай ири компанияга, сонун ийгиликтүү компанияга жумушка орношкон аткан болсок, стресс болуп атабыз. Барып собеседованияга баргантам, интервьюга барганатам, эмне болобуз? Стресс болобуз. Ошол стресс бизге эмнеге түрткү берет? Ошол алдыда боло турган маекке даярданууга түрткү берет, мотивация берет. Так, мен эмне кандай суроолорго эмне деп жооп берем деп даярданабыз. Же болбосо ири бир проект боюнча жолугуш болгон атса, биз ошол проекттин алкагында билимимди өрчүтөйүн, дагы эмне идеялар керек, эмне сунуш кылыш керек деп баягы ага да даярдык көрөбүз. Башкача айтканда, стресс бизди кыймыл аракетке түртөт. Карасаңар, стресс бизди баягы жеке жашообуз үчүн зарыл болгон ыңгайлуу аймактан, өзүбүз көнүп калган жайлуу аймактан жайсыз, комфорттуу аймактан дискомфорттуу аймакка түртөт. Эгер биз стресс болбосок, бул нерсенин баары болмок эмес. Адам кайсыл аймакта өсөт? Тек гана дискомфорттуу аймакта адам өсөт. Эгер биз жайлуу аймагыбызда эле, мага ушул эле жакшы, мен эч кандай стресс болгум келбейт, мага ушул эле жер ыңгайлуу деп жата берсек, эч качан өсүү болбойт. Ошондуктан стресс бул кандай эмоциялар менен кошулот? Коркунуч болот, шектенүү болот, белгисиздик болот. Мунун баардыгын биз терс эмоция катары кабыл алабыз дагы. Чото бул жер меники эмес окшойт, же болбосо бул менин колуман келбейт, буга менин күчүм жетпейт окшойт деген жалган ойлорго, чектеген ынанымдарга алданып, бизде өсүү, өнүгүү деген бир процесс биздин жашообузда болбой калат да. Ошондуктан эгер сиздин жашооңузда стресс болуп атса, стресстин индикаторлору деп койсом болобу, же көрсөткүчтөрү: коркунуч, белгисиздик, шектенүү, тим эле жүрөк дүкүлдөп согуп атса, анда сизди эмне кылат? Ал ошол сезимдер, терс болуп сезилген эмоциялар, бирок бул эмнеге түртөт? Биздин бул эмнеден кабар берет? Дискомфорттуу аймакта экенибизден, биздин өнүгүүгө баратканыбыздан кабар берген жакшы көрсөткүчтөр да. Демек, биз эгер ошол сезимдер болбосо, биз деген туруп экзаменге даярданбайбыз, кокой жакшылап маекке даярданайын дебейбиз, же болбосо кыскасы стресс бизди кыймылдатат, стресс бизди ыңгайлуу аймактан чыгууга жардам берет. Ыңгайсыз аймакка, анткени ыңгайсыз аймакта биз өсөбүз, ошондой эле ал бизге жакшы мотиватор. Демек, бул стресстин биринчи артыкчылыгы, ардактуу угармандар. Андан кийин стресс, биз канчалык көп стресске кабылган сайын, биз кыргыз тилинде жалпак тил менен айтканда, биз бышабыз. Стресске туруктуулук жаралат. Мындайча айтканда, келгиле алыс барбайлы, мисалы жакында эле бизде эмне болду? Былтыр эле 1 жыл мурун бизде ушул учурда пандемия, карантин болуп, баардыгыбыз үйдө камалып жаткан учур болду. Бирок бул бизге аябагандай глобал, дүйнөлүк деңгээлде стресс, андай мамлекеттик деңгээлде, үй бүлөлүк деңгээлде ар кандай формада стресс болду. Бирок биз ошол карантинден кийин, ошол мисалы вирус менен ооругандан кийин азыр биз эмне болуп калдык? Анча-мынча кыйынчылыктарга, анча-мынча грипп ооруларына бизде мындай көтөрүмдүүлүк пайда болду. Биз анча-мынча бир үйдө камалып отуруп калуу, же болбосо онлайн, мурун мисалы онлайн иштөө биз үчүн аябай оор болсо, биз аны элестете албаган болсок, андан кийин биз азыр онлайн иштөөгө дагы, офлайн иштөөгө дагы кандай гана кырдаал болбосун ошого ылайыкташып калдык да. Башкача айтканда, стресс бизди кандай гана кырдаал болбосун ошого көнүүгө, ылайыкташууга түртөт да.
карасаңар, бул эгер биз ошол нерсени түшүнүп, ошол нерсени туура анализ кылып, ооба биз карантинде отуруп калдык, бирок мен ошонун аркасы менен онлайн иштөөгө үйрөндүм. Мен ошонун аркасы менен ден соолугума туура кам көрүп, туура жашоо, сергек жашоо образын жүргүзө баштадым. Мен ошол карантинден бери, ошол пандемиядан бери мен эртең менен чуркап калдым, туура тамактанып калдым. Мен көнүгүүлөрдү жасап, кыскасы өзүмдүн салмагыма, өпкөмдү кардио көнүгүүлөргө же болбосо өпкөнү машыктыруучу көнүгүүлөрдү жасай баштадым. Анткени мен түшүндүм өпкөнүн баардык бөлүгү көнүгүп турушу канчалык маанилүү экенин. Деген, мындайча айтканда, ошол стресс болбосо, ошол окуялар болбосо, биз ошол нерселерди ойлонмок эмеспиз да. Демек, бизди ошол учурдагы стресс, пандемия учурундагы стресс чечкиндүү иш аракет кылууга түрттү, өзүбүзгө кам көрүүгө түрттү, анан башкалар менен байланыш түзүүгө, башкаларга жардам берүүгө, башкаларды да ойлогонго, үй бүлөбүз менен мамиле курууга үйрөнүүгө, кыскасы 24 саат бою бир дубалдын ичинде коммуникацияны жакшыртууга үйрөттү да. Ошол стресс үйрөттү, стрессти кырдаал үйрөттү. Демек, биз эми мындан кийин анча мынча кыйынчылыктарга чыдамдуу болуп калабыз. Демек, биз стресс абалына, жашообуздагы кыйынчылык, бизди стресске түртүп аткан кыйынчылыктарга ыраазычылык билдирсек болот. Анткени бизди жашообуздагы негативдүү, позитивдүү күндөргө караганда негативдүү күндөр, биздин стресс күндөрүбүз көп жакшы нерселерге үйрөтөт жана бизде көп жакшы, бизди бекемдеген, бизди мындай бышырган жакшы сапаттарды бизде иштеп чыгат да, жакшы адаттарды жаратат. Демек, биз стресске мындай дос катары мамиле кылышыбыз керек. Стрессти туура өңүттө, туура линза менен караганды, кабыл алганды үйрөнүшүбүз керек. Андан кийинки үчүнчүсү, стресс биздин таанып билүү функция, мээбиздин дейинчи, тактап айтканда, таанып билүү функцияларыбызды өркүндөтөт. Билесиңерби, өтө таң калыштуусу, курч стресс, остри деп койсок болобу, же болбосо аябай курч стресс биздин жашообуздагы мээде жаңы нерв клеткаларын пайда кылып, акыл эстин ишин жакшыртат экен. Бул жөнүндө балким окуган чыгарсыз, бирок окуп туруп жөн эле маалымат катары өтүп кеткен чыгарсыз кайсы бир күнү. Бирок мен ушул учурга өзгөчө мындай басым коюп, өзгөчө токтолгум келип атат. Мисалы, жашообузда эмне болот? Стресс болгондо гана, аябай өзгөчө курч стресс болгондо биз эмне кылабыз? Оюбузду болушунча бир жерге топтойбуз, Мисалы, жашообузда бир аябагандай бизде курч стресске алып келген ситуация болуп кетти. Балким өспүрүм балабыз менен бир аябагандай чоң, мисалы, менин жашоомдо жакында эле өспүрүм курактагы уулум бар. Ошол уулума байланыштуу мени бир курч стресс абалына түшүргөн бир окуя болуп кетти. Албетте, ар бир ата эненин жашоосунда балдарга байланыштуу жагымдуу да, жагымсыз дагы, кубанткан дагы, көңүлдү чыгөргөн да окуялар болот эмеспи? Ошол окуялардын бири болду менин жашоомдо стресс абалына алып келген. Бирок ошол учурда ал стресс мени эмнеге алып келди? Менин балам менен мамилемди анализ кылып, балама берип аткан тарбиямды талдап, оюмду бир жерге фокусировать этип деп коет го, оюмду бир жерге топтоп, ошону анализ кылып, мен апа катары өспүрүм баламды тарбиялоодо кайсыл жерден туура кылып атам, кайсыл жерден туура эмес кылып атам, мындан ары кандай кылышым керек, мындан ары мен өспүрүм балам менен кандай убакыт өткөрүп, кандай маектешип, кандай чараларды көрүшүм керек деген, мындайча айтканда, мээмдин нерв клеткаларымды, акыл эсимди, мээме чабуул кылууга жакшы түрткү берди бул стресс. Эгер менин баламдын жашоосунда ал окуя болбогондо, балким мен өзүмө мен жакшы эле апа катары мен эми колуман келишинче тарбиялап атам, мен колуман келишинче убакыт бөлүп атам деп жүрө бермекмин. Бирок бул окуя уулумдун менен мамилемди анализ кылып, кайрадан дагы бекемдегенге, дагы көбүрөөк көңүл бурганга, дагы майда чүйдөсүн эске алганга жакшы түрткү берди да, оюмду бир жерге топтогонго.
Ошондой эле стресс абалы биздин эске тутуубузду дагы жакшыртат. Мисалы, жөнөкөй эле мисал кылайын, экзаменге даярданып атканда аябай стресс болобуз, анан тим эле кирердин алдында жанталашып окуганда биздин көрсө ошол учурда биз стресс болуп атканда мээбизде жаңы клеткалар пайда болуп, анан баягы окуп аткан, өздөштүрүп аткан маалыматты мурдага караганда жакшыраак сиңирип, ошону эске тутуп калганга мээбиз жөндөмдүүрөөк болуп калат экен да. Демек, бул эмне? Бул сонун. Ошондой эле биз стресс болгондо эмне алдыбызда мындайча айтканда мындай болот да, чыгуу жолдорун издөө жөндөмдүүлүгүбүз артат. Эгер стресс болбосо биз жүрө беребиз. Качан стресс болгондо биз деген креативдүү ой жүгүртө баштайбыз да, чыгармачыл ой жүгүртүүбүз артат. Так, ушул кур чабалдан чыгып кетиш үчүн мындай кылсак кандай болот, дегендей кылсак жакшы кандай болот. Мисалы, көп бизнесмендер же болбосо көптөгөн бренддин ээлери, мисалы бизде алыс барбай эле Жанат деген бренд бар, жоолук бижутерия чыгарган. Ал болсо өзүнүн Instagram баракчасында депрессиядан брендке деп жазып койгон экен да. Көрсө ал жашоосунда стресс, анан дистресс, анан депрессия түшүп калган экен да. Бирок ал ушул нерсени жакшы жакка буруп кеткенге жөндөмдүү болгон. Башкача айтканда, ошол депрессия, стресс абалы аны чыгармачыл ой жүгүртүүгө, мен эмне менен алек болсом болот деп анда катылып жаткан, анда көмүлүп мындай кыймылсыз, тымызын билинбей жаткан таланттын алып чыкканга жакшы өбөлгө түзгөн. Ал көрсө эң сонун модельдеги жоолуктарды жаратканга, ошолорду азыр көйнөк дагы чыгарып атат. Айтор, мындайча айтканда, адам баласынын дарымети биз ойлогондон да алдаганча мындай укмуш. Бирок биз көп учурда менин колуман ушул эле келет, мен ушуга эле татыктуумун, мен мындан артык колуман келбейт деген бир жалган, өзүбүздү чектеген ынанымдар менен жашап жүрө беребиз дагы. Стресс болгондо биз ого бетер артка чегинип, биз коркуп, жото бул стресс, аябай курч стресске кабылып атам деп ого бетер чүмкөнүп, башыбызды жазыкка катып жатып алган. Бул биз дистреске өткөрүп жибергендейбиз да. Бирок эгер биз стрессти туура колдонуп калсак, ошол учурда ал бизге жакшы мотиватор экен. Ал бизди кыйынчылыкка мындай ылайыкташ адаптация болгонду үйрөтөт экен. Стресс устойчивостька, стресске көтөрүмдүүлүктү бизде бышырат экен дагы. Ал эми үчүнчүсү, биздин алдыбыздагы мындай креативдүү ойлонууга, чыгармачыл менен ойлонууга, чыгуу жолун тапканга аябагандай жакшы өбөлгө түзүп берет экен да. Мисалы, ошол жанагы эле Жанатты айтпадымбы, ал эгер стресске кабылбаса бирок андай бренд жаралмаган эмес. Көп эле бизнесмендер, көп эле ийгиликтүү адамдардын эгер тарыхына, ошол бренд жаралуусуна же ийгилигине жетүү тарыхына сары эсеп сала турган болсок, стресс түрткү болгонун байкаганга болот. Демек, жашооңузда стресс болуп атса, сиз кубаныңыз. Жашооңузда стресс болуп атса, алдыга чегинбеңиз. Жашооңузда стресс болуп атса, демек кубаныңыз. Стресс менин досум, стресс болбосом, менде ушул нерселерди кылганга мүмкүнчүлүк болмок эмес. Демек, бүгүнкү күндөн баштап мен стрессти өз кызыкчылыгым үчүн стресс катары колдоном. Стресс менин душманым эмес, бул менин жардамчым деген позицияны алышыбыз керек эң биринчиден. Анан азыр мен уктуруубуздун экинчи бөлүгүндө стрессти көзөмөлдөөнүн техникаларын айтып берем. Демек, бизден алыстабаңыз. Азыр бизге келген каттарды окуйбуз дагы, бир музыкалык тыныгуу алабыз, анан сөзүмдү андан ары улантам. Так, саламатсыздарбы? Стресстин жаман да жакшы дагы жагы бар деп ойлойм. Жаман жагы ден соолук начарлап, өзүңдү жаман сезесиң, өзүңдү башкара албай бир күч башкарып жаткандай сезесиң. Жакшы жагы бизге мотивация берет экен. Улам кыйынчылыктан кийин өзүңдөн өзүң эле мудрый боло баштайт экенбиз. Кыйынчылыкты жеңиш керек экен деген күч кубат келет экен. Анан менде эң жакшы өзгөрүү болуп жатат. Мен өзүмдү изилдеп жатам, психология боюнча сабак алып жатам, дагы изилдегенге аракеттенип жатам. Сейлеже, сиздин видеолоруңузду ар дайым көрөм дейт. Кубанычтамын. Так, сизге рахмат. Сонун өзүңүздү изилдеңиз, өзүңүздү тааныңыз. Эң чоң күрөш өзүңдүн напсиң менен болгон күрөш деп профилиңизге коюп коюпсуз. Сонун, бул мында дагы аябай терең ойлор жатат. Бирок
ооба, бизге мотивация берет. Бул жөнүндө маалымат бере кеттим. Анан сабактарыңызды уланта бериңиз, өзүңүздү изилдей бериңиз. Анткени ааламды таануу адам өзүн өзү таануудан башталат. Биринчи өзүңүздү таанып алсаңыз, анда сиз балдарыңызды тааный албайсыз. Өзүңүздү таанып алсаңыз, күйөөңүз менен тил табышу кыйын болот. Өзүңүздү таанып алсаңыз, анда дагы деги эле дүйнөнү терең таануу мүмкүн эмес. Анда эмесе, ардактуу угармандар, Facebook көрүп жаткан биздин угармандарыбыз, көрүүчүлөрүбүз, силер да өзүңөрдүн стресс жөнүндө пикириңерди жазгыла. Бул үй бүлөлүк Окей радиосунда Ашар уктуруусу жаңырууда. Силер менен эфирде психолог мен Сейил Калдыбаева. Бүгүн мен стресс менеджмент жөнүндө ой бөлүшүп атам. Азыр уктуруубуздун экинчи бөлүгүндө стрессти көзөмөлдөөнүн техникаларын айтып берем. Бизден алыстабаңыздар. Анда эмесе алдыда мага ушул Жакшы Манай саатында Кайгырба деген чыгарманы Канат мырза койгон экен. Аябай жагып калды. Дагы бир жолу койгум келип турат. Анткени бул стресс темасына аябай жакын экен. Кайгырбагыла. Анда эмесе алдыда Марс менен Дони. Капаланы кайгыга алдырба, камылып жашоодо жыланы алдыга. Жаман жакшы күндөр өтө берет тагдырда. Кимдир сөзүн айтып турса жарык жаныңда. Жашоодо даңгыр болсун түбөлүк жолуңа, үзүлбөй бекен болсун кармашкан колуңа. Ар бир ой максатыңар дайыма ишке ашык, ар дайым бирдей болсун ойлогон оюңа. Болдуң кайгырба, бүгүн сенин байрамың, жылмайып барына. Götürelim anaydı, bari jayında, yakındarım canında, tübülük bolsun uşunday, bolsun dayıma. Yaşadın en maneli baktılı könün erkildi, yanaşıp yaraşıp tübülükte bir balgula emi. Sılap atenemli, kaygımı bu cennip, hurmatta bir tuğandı, canadağı kırgız elim. Par bolup, par basın tımakta, bağıtlar özgörbey biringdi biring barıkta, baylık kayamız, vakıtlı közde battan, başta cerge sabahtan minnetin hafta. Hayranlar şehir şatkadayım bölünüp, her bakta bakıt nuru sizge tögülüp, yaşlı baylar bizge bulalanda göbeyip, yaşlıda kalısıda şarga çömülüp. Halı tilekti kabul kılsın jaratkan, batasın berse jaş karşıar taraptan, gözden akan yaşlar bu bakıttın belgisi, tokup bağa versin mahabatın denizi. Oldun kaygırba, bugün senin bayramın, жылмайып барына, götürelim anaydı, bari jayında, yakındarın canında, tübülükке bolsun uşunday, bolsun dayıma. La 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 ley. Жыргап бийлейли эсте калсын ушул күн, жадырап жайнасын келген коноктор бир күн. Мен да созуп келем сиздерге гана арнап, көңүлдү көтөрөлүп барыбыз болуп бир тарап, ардакка урматтап достору коштоп келсе, таанышкандар болсо бирин бири кечирсе, баштан өткөн жаман жакшы күндөрдү эстесе, эч жердин мындай сонун эле гана жүрсө. Болдуң кайгырба, бүгүн сенин байрамың, жылмайып барына, götürelim anaydı, bari jayında, yakındarın canında, tübülük bolsun uşunday, bolsun dayıma. Окей радиосу менен бирге жакшылыктан күдөр үзбөңүз. Окей радиосунда сөз берметтери. Өз өмүрүңүздү сүйсөңүз, убактыңызды бош өткөрбөңүз. Себеби убакыт өмүрдүн так өзү. Бенджамин Франклин. Жаңылуунун эң чоңу өз катаңды билип туруп, аны оңдоо үчүн аракет кылбагандыгың.
Конфуций. Ашар жан дүйнөнүн дарысы, берген кеңештердин барысы. Ашар берүүсү мени түбү жок терең ойдон арылтып, досум катары кеңеш берет. Ушунуңдан жазба, Ашар. Ардактуу угармандарым, Ашар иши өз ишин, Ашар уктуруусу өз ишин улантат. Силер менен эфирде мен психолог Сейил Калдыбаева. Буюрса биз буга чейин стресстин жакшы жактарын, артыкчылыктарын айтып бердим уктуруубуздун биринчи бөлүгүндө. Сиз дагы өз оюңузду ортого салыңыз. Стресс жөнүндө кандай маалыматыңыз бар жана жашооңузда канчалык деңгээлде стрессти көзөмөлдөй аласыз жана кандай көндүмдөр, стрессти көзөмөлдөө боюнча кандай көндүмдөргө ээсиз же болбосо кандай техникаларын билесиз? Бөлүшүп кетсеңиз болот. Биздин WhatsApp кызматыбыз 0715 53 16 64 сандары. Ал эми түз эфирге 91 19 19 0312 коду менен чыксаңыз болот. Бул жерге өзүңүздүн үнүңүз менен чыгып, билимиңизди бөлүшүп кетиңиз. Биздин эфир, биздин линия бош. Жана Facebook баракчасындагы түз эфирде отурган биздин Гүлзат, Аида, кош келиңиздер. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн пикириңиздерди ортого салсаңыздар болот. Анткени мен үчүн ар бир угарманыбыздын, ар бир көрүүчүбүздүн пикири маанилүү. Анда эмесе, стресстин, деги эле стрессти көзөмөлдөө үчүн кандай техникаларды колдонсок болот? Бир нече көз ирмемден кийин. Жашоонун ар кыл жагдайларында жардамга келген Ашар уктуруусу сиздер менен сырдашат. Бейшемби күндөрү кечки саат 6-да психолог Сейил Калдыбаева кызматыңыздарда. Ардактуу угармандар, эгер бүгүнкү стресс темасынан тышкары деле өзүңүздүн жүрөгү өйгөн сурооңуз болсо, бөлүшкүңүз келип турган болсо, же айтор жөн гана кулак же жөн гана башты жөлөп алып ыйлай турган эң керек болсо, эфир аркылуу дагы албетте ортого салсаңыз болот. Эгер эфирге окубаңыз десеңиз, мындай эле өзүм окуйм, эфирге деле окуп бериңиз десеңиз, анда ортого дагы алып чыгып, жана өзүмдүн ал жөнүндө пикиримди айта кетем. Дагы бир жолу биздин WhatsApp кызматыбызды айта кетсем 0715 53 16 64 сандары. Ал эми түз эфирдики 91 19 19. Анда стрессти көзөмөлдөөнүн эң сонун бир техникасы бар. Жашообузда кандай гана стресске кабылбайлы. Стресс биринчи эмне дедим? Бул ар кандай өзгөрүүлөргө болгон биздин реакция деп айттым. Стресс бул эмне деген суроого эмне дедик? Стресс бул организмдин ар кандай өзгөрүүлөргө реакциясы. Кандай гана позитивдүү өзгөрүүбү, негативдүү өзгөрүүбү, сөзсүз түрдө биздин организм реакция кылат. Бул стресс. Анан стресстин артыкчылыктарын айттым. Эң эле биринчи бул биздин мотиватор. Андан кийин бизде көтөрүмдүүлүктү пайда кылат дедим. Анан биздин мээбиздин таанып билүү функцияларыбыздын, когнитивдүү функцияларыбызды өркүндөтө турган сонун инструмент стресс. Демек, стресске биз душман эмес, жардамчы дос катары мамиле кылабыз. Өз кызыкчылыгыбыз үчүн колдонуунун эң бирден бир жолу бул биздеги ойлор менен иштешүү, терс ойлорду позитивдүү ойлор менен алмаштыруу. Ал үчүн биз буга чейинки жашообузда болгон бир курч стресспи же кадимки эле стресспи, айтор кандай гана стресс окуясы болбосун, ошону эстегиле. Анан ошол стресстен ушул нерсени үйрөнүп алгыла да, дайым анализ кылганда, ооба, мен ушундай стресске кабылдым. Ушул стресс менин жеке өсүүмө кандай таасир этти жана ушул стресс аркылуу мен эмнеге үйрөндүм? Мен үйрөнгөн 3 нерсе деп кагаз, эринбейли калем сап алып туруп, угармандар, жазып чыксаңар, силер аябагандай таң каласыңар. Анткени ар бир стресс бизди көп нерсеге үйрөтөт. Биздин жеке өсүүбүзгө таасир этет. Ишенип койгула. Тек гана биз маани бербейбиз, анализ кылбайбыз, ошон үчүн бизге сезиле берет да, стресс жаман, стресс
жашоодо болбой эле коюш керек деген сыяктуу жок. Бул жашоо стресске толо. Каякка барба, ким менен сүйлөшпө, каякка баспа, каякка иштебе, кайда жашаба, баары бир стресс абалдары боло берет, стресс. Бирок биз ошону көзөмөлдөгөндү үйрөнүп алсак, анда бизге жашоо алда канча жеңил болот. Демек, ал үчүн стресс абалы, стресске алып келген окуя мени эмнеге үйрөттү жана жеке өсүмө кандай таасир этти. Ошол нерседен эмнеге үйрөндүм? Үч эле нерсени, андан көп деле тапса болот, бирок мен силерди чакырат элем. Эмнеге үйрөндүңөр? Мисалы, жакында эле болуп кеткен дагы деле ошону мисал кылайын, анткени бул баарыбыздын башыбызга келди. Карантин же болбосо пандемия дейбиз, байтор ушул нерсе бизди эмнеге үйрөттү? Келгиле азыр чогуу анализ кылып көрөлү. Сизге суроо. Пандемия жашооңузда карантин деп айтайынбы, же ушунчалык дүйнөнү каптаган вирус бизди туш кылган стресс абалында сиз эмнеге үйрөндүңүз? 3 нерсени жазып кетсеңиз. Аябай сонун болмок. WhatsAppка жазыңыз. Мен эфирден окуп берем. Анткени мен ишенип турам, бул нерсе бизди аябагандай көп нерсеге үйрөттү. Мисалы, менин жеке жашоомду мисал кыла турган болсок, силерден жооп келгичекти. Мени эмнеге үйрөттү? Пандемияда менин кайсыл тармагымда өсүү болду? Менин баалуулуктарым кадимкидей, мындайча айтканда, баалуулуктарыма аудит кылдым. Башкача айтканда, баалуулуктарымды кайра карап чыктым. Анткени азыр меники мындай болуп калды да, 2 этап. Пандемияга чейинки баалуулуктарым башкача болчу, пандемиядан кийин баалуулуктарым, пандемияга чейинки этап, пандемиядан кийинки этап деп 2 этапка бөлмөкмүн дагы. Ошол учур менин баалуулуктарымды кайра карап чыгып, приоритеттерди туура коюуга түрткү берди. Бул менин жеке жашоомдогу жакшы нерсе болду. Экинчиден, мен буга чейин даам сезүүнү бул кадимки эле ар бир адамда боло турган, бул мындай нормалдуу эле нерсе катары кабыл алып жүргөн экенмин, бирок мен ооруп айыккандан кийин азыр мен даамду эмне гана жебейин, ошол тамактын даамын сезип атканым мен үчүн мындай байлык катары, мен үчүн бул бир артыкчылык катары кабыл алып калдым да. Анткени буга чейин мен ушундай эле болуш керек деп карап келген болсом, азыр мен ар бир тамак жеп аткандагы ар бир мындай даам сезүүнү, кандай гана даамдуу көрсө ушул дагы бир жашоонун бир, албетте бул укмуш биздин бир кудайларыбыздын бири болуп калбаш керек биз табынган, бирок жашоонун бир кубанычтарынын бири турбайбы деген мамилем өзгөрдү десек болот. Пандемия учурунда дагы эмнеге мен жеке балдарымды дагы башка жагынан, улуу кызымды, кичүү уулумду дагы терең тааныганга, жолдошум менен дагы жакындашканга жакшы мүмкүнчүлүк болду да. Мындайча айтканда, биздин жашообузда стресс абалын алып келген кандай гана окуя болбосун, кандай гана ситуация болбосун, эгер биз анализ кылганды үйрөнүп алсак, мен ушул стресс аркылуу эмнеге үйрөндүм жана менин жеке өсүүмө кандай таасир этти деп туруп эле 3 нерсени автоматтык түрдө санаңыз. Ушул стресстен мен мону үйрөндүм, менин жеке өсүүмө мондай таасир этти жана мен ушул стресске орусча благодаря деп коет го, же болбосо ушул стресстин аркасы менен мен ушундай болуп өзгөрдүм деп санай алсаңыз, мындан кийин сиз стресс келгенде коркпой каласыз да. Вау, дагы бир стресс келди, бул мени үйрөтөт, бул мени өзгөртөт, бул мени өнүктүрөт деп кабыл аласыз. Бул биринчи техника. Андан кийин ойлор менен иштешүү. Негизи биз стресс качан, мен башында айтып кеткен, стресстин жаман формасы, терс формасы, бизге зыян алып келген формасы дистресс дедим. Эгер биз стресс абалына түшкөндө кандай гана адам болбосун дароо негативдүү ойлонгонго жөндөмдөбүз да. Экзамен бере албай калып уят болуп калсамчы, жок собеседованиядан маектешүүдөн мен кулап калсамчы, мени жумушка албай койсочу, же болбосо мен колуман келбей калсачы деп, кыскасы кандай гана стресске кабылбайлы биз негативдүү ойлонгонго жөндөмдөбүз. Эмнегедир биздин табиятыбыз ошондой. Бирок мен силерди бир техника үйрөткүм келип атат. Стресс абалына туш болгондо ойлоруңузду текшериңиз. Мен азыркы ушул ситуацияда ойлорум кандай болуп атат? Мен ишенип турам, көптөрүбүз негативдүү ойлонобуз. Жок.
ошол негативдүү ойлонуп атканыңызды кармап, таанып, мындайча айтканда, мен азыр ушул ойлорумду позитивдүү ойлорго алмаштырышым керек. Мындайча айтканда, биз мисалы тамакты тандап жейбиз, кийимди тандап кийебиз. Бирок ойлорго келгенде биз эмне? Туш келди эле ойлорду, тамакты тандагандай, кийимди тандагандай, ойду тандаганды билбейбиз да. Демек, угармандар, ушул күндөн баштап эгер биз ойлорубузду көзөмөлдөгөндү, ойлорубузду ооздуктаганды, аны жайдак кое берип жүрбөй, ойлорго диета кармаганды үйрөнсөк, биз стрессти көзөмөлдөй алабыз. Анткени ойлор дистресске алып барат, негативдүү ойлор. Негативдүү ойлор субдепрессивдүү абалга алып келет дагы, негативдүү ойлор депрессияга түшүрөт. Демек, баардык нерсе ойлордон. Бул уктуруудан кийин мен силерди мындай бир жашооңордо бул нерсени кылууга чакырат элем да. Ойго жүргөндө албетте өзүңөрдүн бир күн бою эмнени ойлонуп атканыңарды байкаганга аракет кылып көргүлөчү. Деги эле менин оюмда мээмде эмне ойлор келип, эмне ойлор кетип атат. Жана ошол ойлордун канча пайызы негативдүү, канча пайызы позитивдүү айырмалап көрсөңүздөр. Анткени качан силер ойлоруңарга маани берип, мен кандай ойлор менен жашап атам дегенде гана силерде мындай мен көбүнчө негативдүү ойлонуп аткан турбаймынбы? Мен жашоомдо стресс абалында мен аны дистреске айландырып жибере турган ойлорду ойлонуп аткан турбаймынбы? Деп, мисалы, мен жана жогоруда өзүм жашоомдон бир мисал келтирбедимби? Улуу өспүрүм балам менен болгон кырдаалда, эгер мен негативдүү ойлонсом, кантип ушундай психологдун баласы дагы ушундай ишке барабы? Мен жаман апамын, менин балам ушундай тентекти кылды деген жаман ойлорго түшө берсем, эмне болот элем? Мен андан ары дистреске өтмөкмүн, анан ошентип мен билбейм кандай абалга түшүп калмакмын. Бирок мен ойлорумду, албетте андай ойлор келет сөзсүз. Бирок мен дароо ошол терс ойлорумду кармадым дагы. Биринчиден, бул өспүрүм, бул эркек бала, чөйрөсү ушундай азыркы учурда. Өспүрүмдөр үчүн азыр досторунун ою, досторунун мамилеси биринчи орунда, ата эненики экинчи планга жылып калган. Бул өспүрүмдүн жашоосунда боло турган нормалдуу көрүнүш. Бул трагедия эмес, бул акыр заман эмес, сейил, тынчтан. Андан көрө анализ кыл, мындан ары балаң менен кандай мамиле кыласың, кандай үй бүлөдө кандай эрежелерди иштеп чыгышыңар керек, эмне жөнүндө бул балаң менен сүйлөшүшүң керек, эмнени эске алыш керек кийинкиде, кандай көзөмөл керек, ушуларды ойлон деп, мындайча айтканда, ойлорумду, негативдүү ойлорду позитивдүү ойлорго алмаштырганда, эмне, психологдун баласы болсо эле ал тентек кылбаш керекпи? Психологдун баласы кадимки эле адамдын баласындай эле бала деген сыяктуу. Мисалы, ушундай ойлор адамдын, мисалы, стресс абалына калдым, бирок мен ал учурда мен стрессимди эустресске багыттадым да, стресстин жакшы формасына колдонуп кеттим. Ошондуктан жашооңордо кандай гана кырдаал болбосун, жакындарыңар менен кандай гана окуя болбосун, достор, ар дайым ошол жөнүндө эмне деген ойдо жашап атасыңар текшергенди үйрөнгүлө. Анан дагы бир нерсени айтып кетким келип атат. Эгер биз позитивдүү, туура ойлорго, өзүбүздүн мээбизди туура ойлонууга, позитивдүү ойлонууга машыктырсак, негативдүү ойлорду, биздин мээбиз бир нерсени билип алгыла да, бир эле учурда позитивдүү дагы, негативдүү дагы ойлоно албайт. Мээ же негативдүү ойлонот, мээ же позитивдүү гана ойлонот да. Бир учурда эки ойду ойлонууга жөндөмдүү эмес. Ошондуктан негативдүү ойлонуп атсаңар, дароо позитивдүү ойлонууга аракет кыласыңар. Позитивдүү, туура ойлонгон адамдар дайым туура чечим чыгарышат. Алар туура иш аракеттерди кылышат. Улам туура чечим чыгарып, туура иш аракеттерди кыла берген адамдын туура иш аракеттери 21 күндөн 3 жолу, мурун айтылган 21 күн деп, азыр кайра жаңы изилдөөлөр менен 21 күндөн 3 жолу деп айтып келишет. Ошондо 63 күн ошол иш аракеттерди талыкпай, туруктуулук менен кыла берсе, бул мээде адамдын адатына айланат дагы. Мээде дагы бир процесстер жүрөт, аны өзүнчө дагы бир чоң тема. Ал адат, токтобогон иш аракет туура адаттарга айланат дагы. Ал адаттар акырындык менен биздин тагдыр болот да.
биздин жашоо образыбыз, жашоо позициябыз болот. Демек биздин ойлорубуздун сапаты бул биздин жашообуздун сапаты. Биз эмне ойлонсок биз ошолбуз да. Ошондуктан стресс абалына кабылганда эмне кылабыз? Ойлорубуз менен иштешкенди үйрөнөбүз, ардактуу угармандар. Биздин ойлорубуз көп учурда негативдүү ойлонобуз дедим. Андан сырткары биздин адамдын негизи сознание деп коет, анан подсознание, мындайча айтканда аң сезим, анан аң сезимдин алдында көмүскө сезим бар. Психология боюнча биз негизи психологдор адамдын аң сезими менен эмес, көмүскө сезими менен иштешебиз да, подсознаниясы менен. Анткени бизде көп учурда подсознаниеде жашап жаткан ар кандай ишенимдер, ынанымдар, калыптанып калган бир ойлор бизди башкарат. Биз мисалы психологко келгенде ошол подсознаниеде, көмүскө сезимде жаткан ойлорду аң сезимге алып чыгып, адам ошол жөнүндө ойлонуп, азыр осознанность деген сөз чыгып атпайбы, мындайча айтканда ушуну кыргызча такыр мындай бере албай жүрөм. Ушул нерсени кесиптештерим менен кеңешип көрүш керек болуп атат. Осознанность кантип которулуп жүрөт, бирок ошол нерсеге алып чыгып анан иштешүү бул психологдун бирден бир алдында турган тапшырмасы да. Демек биз стрессти көзөмөлдөш үчүн, стрессти оңой өткөрүшүбүз үчүн, дистреске айландырып жибербеш үчүн биз ошол көмүскө сезимибизде жашап аткан, бизди чектеген, бизди артка тарткан, жалган, бизди басынткан, өзүбүзгө карата баанып түшүргөн, өзүбүзгө жек көрүндү көргөзгөн, айтор кыскасы бизди адам деле эмессиң деген бир ойлорго түрткөн ишенимдер жашайт ар бир адамда. Ошол нерселер менен иштешүү зарыл. Албетте бул жерде психологдун же атайын адистин жардамы керек болот, бирок бул нерсе биздин стресске карата мамилебизде дагы чоң роль ойнойт. Демек муну дагы эске алабыз. Анан стресс абалына кабылганда биз көбүрөөк көз алдыбызга эмне болот? Бизде коркунуч ыйлайт, алдыбызга аябай коркунучтуу картиналар келет. Ой, мындай болуп кетсечи, тигиндей болуп кетсечи деп корко баштайбыз. Корккондо биздин мээбиз чыныгы коркунуч менен жөн эле адам өзү эле элестетип алып коркуп атабы, мындай реалдуу коркунуч менен реалдуу эмес коркунучту биздин мээбиз айырмалай албайт экен тилекке каршы. Биз болбой турган эле коркунучту ойлоп алып коркуп атканда биздин мээбизде дароо команда кетет экен да. Бул адам коркунуч алдында турат, бирок ал жөн эле оюбузду ойлоп койдук да. Анан мээбизге команда кетет дагы, мээбизде кортизол деген гормон иштелип чыгат да. Ал гормон бизге же качканга же согушканга күч бере турган гормон да. Бей или биги деген нерсени ишке ашыра турган. Бизде чын эле реалдуу эмес коркунуч болуп атат, өз оюбузда эле коркуп атабыз. Анан ал кортизол иштелип чыгат да, биздин жүрөгүбүздүн согушу тездейт, бизде кан басымы өзүнүн адаттагысынан көтөрүлөт, канда канттын өлчөмү, айтор организмде буркан шаркан түшөт. Гормондор эми мен аны ар бирине токтолбой эле коеюн, баягы көзүбүздүн фокусу, көзүбүздүн куручтугу арта баштайт. Анткени адамдын организми согушканга же качканга керектүү позицияны кармайт да. Анан биз улам эле мээбизде бир жаман картинаны түзүп алып эле, алдын ала эле коркуп эле ушинтип санаа боло берсек, бизде жанагы гормон иштелип чыга берет дагы, анан эмне болот? Ден соолук талкаланат. Демек биз билишибиз керек, биздин мээбиз чыныгы коркунуч менен жалган коркунучту айырмалай албайт. Ал болбой турган коркунучту деле ойлоп алсак, мээбизге команда кетет. Мен азыр менин кожоюнум коркунуч алдында турат, мен ушул гормонду чыгарып беришим керек деген сыяктуучу. Ошондуктан сиз коркпоңуз. Биздин изилдөөлөр боюнча коркунучтарыбыздын 90% ишке ашпайт. 10% бар. Ал коркунучтар менен тил табышып алса болот. Ар кандай фобиялар, караңгыдан коркуу, бийиктиктен коркуу, кысылган жерден коркуу, жөргөмүштөн коркуу, толтура коркунучтун түрлөрү бар. Самолет кобучудан коркуу. Алар менен иштешсе болот. Калган биз ойлоп таап алган коркунучтардын 90% ишке ашпаган коркунучтар. Бирок мээбиз ошо ишке ашпаган коркунучтарды чындык коркунуч катары кабыл алып алат дагы. Анан биздин жанагындай нерв болобуз, шок болобуз. Анан организмибиз керексиз эле учурда бизге керектүү болгон гормондор бар, бирок ал бизге кереги жок болгон учурда биз коркуп атсак эле ал чыгарып бере берет дагы. Анан мындайча айтканда ден соолугубузга терс таасирин тийгизет да. Жакшы, бул жака
осознание өзүн өзү ынандырууга дейм Сейлеже рахмат, сонун берүү пайдалуу. Ой, сонун, ооба, өзүн өзү ынандыруу жакшы вариант сунуш кылдыңыз. Ойлонуп көрүш керек экен. Ооба, осознанность, өзүн өзү ынандыруу, өзү менен өзү макулдукка келүү десек болобу же. Сонун чоң рахмат пикириңизге. Андан кийин мен кандай абалда турган болсом, ар дайым Ашар уктуруусунда ушул темада сөз болот. Мен муну тартылуу мыйзамына бир далил деп түшүнө баштадым. Сиздерди жакшы көрөм. Жакшы адамдар бар үчүн дүйнө сулуу дейт. Кубанычтамын. Бул мен үчүн аябай кандай чоң шыктандыруу, чоң дем күч. Анан ооба, чындыгында жашоодо ушундай, эмнени издеп атсаң, эмнеге муктаж болуп турсаң, сен ошол нерсени бере ала турган жана ошол ресурска ээ адамга жолугасың. Анан аябай таң каласың да, мен ушуну издеп аткам, ушуну күтүп аткам деп. Анан Ашар уктуруусунда дагы ушу сиз күтүп аткан, сиз муктаж болуп аткан темалар берилип калганы мени аябай кубандырат. Чоң рахмат СМС жазган угармандар үчүн. Ошентип бизге берилген да убакыт тез эле 1 саат өтүп кетиптир дагы. Акырындык менен жыйынтыктай баштайын, ардактуу угармандарым. Демек, коркунуч менен эмне дедик? Коркпойбуз дедик, коркунуч менен иштешебиз. Стресс абалына түшкөндө, өзгөчө депрессия абалына, депрессия абалына жакындап бараткан адамдарга сунуш кылат элем, башкаларга жардам бергиле. Өзүңөрдөн кыйын абалда турган адамдарды издеп тапкыла, ошолорго жардам бергиле. Анткени биз башкаларга кам көрүп жатканда, биз ушундай керемет жаратылганбыз да. Биз башкаларга кам көрүп жатканда, угармандар, бизде окситоцин деген сонун гормон иштелип чыгат. Бул кортизолдун деңгээлин төмөндөтөт. Окситоцин, билесиңерби, бул бала эмизип аткан апада пайда болгон гормон да, көп өлчөмдө пайда болот. Бул эмне? Мээримди, сүйүүнү чакыра турган. Бул башкача айтканда дистресске каршы гормон. Демек, стресс абалында турсаңыз, сиз жардам бергенге ашыгыңыз, эң сонун. Ошондой эле башкалар менен байланыш түзгөнгө аракет кылыңыз. Чүмкөнүп жатып албаңыз, жалгыз калбаңыз, башкалардан жардам сураңыз. Мамиле өтө маанилүү, кубаныч, үмүт, сүйүү, тынчтык алып келген мамилелер түзүңүз. Анан Гарвардда изилдөөлөр көрсөткөндөй, күнүнө 15 мүнөт чуркоо же жөө басуу тез-тезден оор депрессияга түшүп калуу тобокелдигин 26% төмөндөтөт. Демек, жөө басасыз, машина айдаган болсоңуз, парковканы алысыраак кылып атайын жөө басыңыз. Же болбосо 15 мүнөт эле басуу депрессияны 26% төмөндөтөт. Жылмайыңыз. Жылмаюу, тулку бойду түз кармоо дагы бул биздин жашообузга, биздин мээбиздеги гормондордун иштелип чыгышына аябай чоң таасир этет. Бул да өзүнчө бир чоң тема, убактыбыз чектелип калды. Сизге кубаныч тартуулаган иштер менен алек болуңуз. Күлкү терапиясы, жакшы комедияларды, албетте мындай здоровый деп коеюнчу, тамашалуу кинолорду көрүңүз, музыка угуңуз. Бул да өзүнчө терапия. Жаратылышка чыгып, арманыңызды сууга айтыңыз. Тоого чыгыңыз. Анткени жаратылыштагы стрессти дарылайт, дистресске өткөрүп жибербейт да. Анан эгер сиз өзүңүзгө колуман келет, мен бул стрессти стресске айландыра алам, мен бул стресстен жакшы нерселерди өзүмө алам, стресс менин досум, мен муну жеңе алам десеңиз, анда сиз аны кыла аласыз. Сиз негизи өзүңүз ойлогондон дагы көп нерсеге жөндөмдүүсүз. Буга ишенип коюңуз. Анткени ар бир адам уникалдуу жаратылган. Ар бир адам энесинин ичинде жаратуучу тарабынан токулган да. Мындай сөздөрдү окуганда, мен сени өз энеңдин ичинде токугам. Карасаңар, энеңдин ичинде жаралып атканда, жатынында жаратуучу өзүнүн колдору менен бизди чебер кылып жараткан экен да. Демек, ал бизди дарамети менен кошо жараткан. Бизди таланттардан, жөндөмдөрдөн куру калтырган эмес. Ар бир адам ушунчалык сонун. Тек гана биздин жалкоолугубуз, өзүбүзгө ишенбестигибиз, өзүбүздү баалабагандыгыбыз гана ошол потенциалдарды, дараметибизди ишке ашырбай келет да. Ошондуктан мен ар бир угарманым, сиз уникалдуусуз, сизди жаратуучу өз колу менен индивидуально, өзгөчө кылып жараткан. Ошондуктан алдыга карай бет алыңыз. Жашооңузда кандай гана абал болбосун, кандай гана стресс болбосун, жеңе аласыз. Анткени бизге канчалык кыйынчылык берилсе, ошого жараша күч да берилет.
бул далилденген. Анда эмесе ардактуу угармандарым, саламатта калыңыздар. Бизге берилген убакыт дагы аяктап калыптыр. Карасам эле анан буюрса кийинки жумада 4-күнү ушул эле саатта кайрадан ашар уктуруусунда жолугушабыз. Зара эже кошулат деп үмүттөнөм. Ден соолугуна байланыштуу бүгүнкү эфирге кошула албай калды, бирок кийинкиде биз невротикалык мамилелер жөнүндө сонун маалымат беребиз. Сөзсүз түрдө кошулгам, анткени бул биздин жашоодо көптөгөндөр тилекке каршы ошондой мамиледе жашап жүрүшөт. Анда эмесе кайрадан үн алышканча сиздер менен психолог Сейил Калдыбаева болду. Түз эфирде ашар уктуруусу бул. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, жүрөгүңүздөрдө дайым тынчтык орун алсын. Окей радиосу жакшы маанай, Окей радиосу керемет радио. Ощути силу перемен. Новая передача на радио «Окей». Алтынбек Искендеров разберет самые актуальные жизненные вопросы и пригласит самых интересных гостей. Ощути силу перемен. Ощути силу перемен. Окей радиосунда саат 19.